Адамдын эң негизги укуктары болуп, адамдын динге болгон укугу. Бүгүнкү сабакта ушул тема тууралуу сүйлөшүүдөбүз. Адамдын ой пикирлери жана көз карашы материалдык баалуулуктарга кирбейт жана инсандын көз карашы өзүнө гана болгон таандык болуп эсептелинет. Адамдын динге болгон укугу өзүнө таандык гана укук болуп эсептелинет. Жеке көз караш жана дин тутуу бул адамдын абсолюттук болгон укук жана эч кандай чектөө коюлбашы зарыл. Демек, өзүнүн көз карашына, дин тутуусуна мамлекет жана башка эч ким ага эч кандай чектөө койбошу керек. Адамдын динге болгон укуктун коомдук аспекттерлеринин бири болуп, сыйынууну айкын кылуу, динди практикалоо жана окутуулар болуп саналат. Эгерде жеке көз караш жана жеке дин тутуу бул абсолюттук адам укугу жана ага мамлекет тарабы эч кандай чектөө коюлбаса, адамдын сыйынууну айкын кылуу жана практикалоо жана коомдук окутуулар бул болсо кандайдыр бир чектөө коюлушу мүмкүн. Кээдеки мамлекеттерде айкын сыйынуу бул дагы чектөөгө туура келген мыйзамдарды кабыл алган жана ошол мыйзамдарда бекитилген. Дин тутууга чектөө кайсы негизде жана кайсы учурда болушу мүмкүн? Эң биринчи шарт болуп, бул дин тутууга чектөө бул башкалардын укугун бузууга. Негизинен дин тутуу адамдын жеке дин тутуму эч кандай башкалардын укугун бузуу болуп эсептелинбейт. Бирок ошол эле учурда кээдеки мамлекеттер, европалык мамлекеттер десек болот, ошол мамлекеттер адамдын дин тутуу башка адамдардын укугун бузуу деп эсептелинет жана адамдын дин тутуусуна кандайдыр бир чектөөлөр бар. Экинчи шарт болуп, коомдук тартипке туура келбегенде же коомдук тартипти бузганда, ошондо дин тутууга чектөө салына алат. Бул эмнени билдирет? Коомдук тартипти бузуу, өзүнүн дини аркылуу бузуу бул мамлекеттин өзүнүн мыйзамдарына туура келбеген калпта адамдын дин тутуусу, дин тутуу формасы ошондо гана ошол учурда мамлекет тарабынан чектөө коюлушу мүмкүн. Дин тутуу боюнча улуттук жана эл аралык мыйзамдарда бекитилген. Эң негизги болуп адам тутуу бул адамдын эң негизги бир укуктары болуп эсептелинет. Бирок эл аралык мыйзамдарда эң биринчи качан дин тутуу укугун шарт катары коргоп келген учурлар бул Бириккен Нидерланд Республика тарабынан 1979-жылы Утрихт биримдиги аттуу келишимде айтылган экен. Бул Утрихт биримдиги 18-кылымда эле адамдын дин тутуу бул адамдын жеке адам укугу жана эч ким тарабынан куугундук болбосу керек деген шарттарды жазылган. Бул эмнеден алып келинген? Бул болсо тарыхый Европадагы адамдын дин тутуу укугун бузуу болгондуктан бул Утрихт биримдиги аркылуу, бул келишим аркылуу ошол адамдын дин тутуу укугун эң негизги шарт болуп эсептелинген жана эч ким ага куугунтук кылбоо боюнча шарттар айтылып келген. 1964-жылы Вестфалия келишими дин тутуу бул адамдын эң негизги шарт болуп
айтылып келген. Башкача айтканда, дин тутуу жөнүндө минимум эркиндиктер камсыз кылган. Минимум эркиндиктер деп эмнелерди айтсак болот? Алар адамга болгон жеке жана башка адам укуктарынын тең эркиндиктери бар. Кайсы дин тутушуна карабастан, бүт элдер, ар бир адам, ар башка жана ошол эле учурда бүт баары тең деген негиздерди камсыз кылат. Бул Вестфалия келишими дин тутуу жөнүндө минимумдарды айтылып келет. Анан ошол минимумдар азыркы убакытка чейин колдонулат. Ошо биз айткандай эле, ар бир адам дин тутуу укугу бар жана бир дин башка динден өйдө болбошу зарыл. Бир дин башка динден жаманыраак деген нерселер чекке салынат. Жана бир дин башка динден айырмаланып, жаңыраак жана жакшыраак деген нерселер жок. Бүт бардык адамдар бирдей деген негиздер чагылдырылат. 19-кылымдан баштап, 18-19 кылымдардан баштап башка келишимдер ортого чыгып башташат. Демек, убакыт өткөн сайын адамдын дин тутуу процесси дагы өзгөрүлө башташат. Бул эң негизги болуп, адам укуктары боюнча жалпы декларацияда айтылып келет. Адам укуктарынын жалпы декларациясында 18-беренеде так айкын айтылат. Ар бир адам дин тутууга укугу бар жана ар бир адам дин тутуу укугун өзү гана тандай алат. Ар бир адам дин тутуу укугун эч ким ага шарт кылып куугунтуктап жана ага милдеттик түрдө бербеши керек. Ар бир адам өзүнүн дин тутуу укугун өзү тандай алат деген нерселер айтылып келет. Экинчи болуп, жарандык жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пакт болуп эсептелинет. Бул биз айткандай эле Бириккен Улуттар уюму тарабынан, башка ассамблея тарабынан алынган эл аралык мыйзам болуп эсептелинет. Бул мыйзамда адамдын жарандык жана саясий укуктарына эң негизги укуктары ошол жакта бекитилген жана ошол жактан көптөгөн мамлекеттер соттук процедура болобу, башка сот чечимдери болгондо ушул мыйзам эң негизги мыйзам болуп чыгып келет. Бул мыйзамда 27-беренеде каралат адамдын дин тутуму укугу боюнча жана ошол эле мыйзам адамдын укуктары боюнча жалпы декларациясына айтылгандай эле нерселерди айтып келет. Кошумча болуп мамлекеттин ролун айтып келет. Бул мамлекеттин ролу адамдын дин тутуму укугуна эч кандай каршы келбеш керек. Эгер адам аны дин тутумун жеке түрдө кылып атса жана башкаларга зыян тийгизбегендей кылып практикалоо жүргүзсө, ошондо мамлекет ага эч кандай чектөө кылбашы керек деп айтылат. Башка эл аралык конвенциялар, документтер болуп, дин тууралуу сабырсыздык жана дискриминацияны жоюу боюнча декларация болуп эсептелинет. Ал 1981-жылы кабыл алынган. Бириккен Улуттар уюму тарабынан, башка ассамблея тарабынан кабыл алынган. Бул мындай декларацияны кабыл алуу себеби бул көптөгөн мамлекеттерде, европалык мамлекеттерде, америкалык мамлекеттерде кээ бир дин тууралуу абдан дин тутуу адамдар тууралуу абдан негативдүү болгон нерселер ортого болуп чыгып, жана бир дин башка динге сабырсыздык көрсөтүп, ошол эле учурда динди туткан адамдарды дискриминациялоо учурлары көбөйүү учурларында ушул документ ортого кабыл алынып, жана бул документ
Мамлекет көптөгөн Бириккен Улуттар Уюмунун мүчөлөрүнүн тарабынан кабыл алынган жана ратификацияланган мамлекеттер бар. Жана бул декларацияны дин тууралуу сабырсыздык болгон учурларда сот чечимдеринде ушул документти колдоно алат. Бул мыйзамдардын баары адамдын дин тутуу укугун коргогон бөлүктөрдү камтыйт. Биз айтып кеткендей эле, эң негизги бөлүктөр болуп, адамдын дин тутуу укугу, адамдын дин тутуу укугуна болгон эркиндик, адамдын башка адамдар тарабынан бузбоого эркиндик дагы болуп, адамдын мамлекет тарабынан дин тутумун бузбоо болгон эркиндиктер болуп эсептелинет. Биздин Кыргыз Республикасынын улуттук мыйзамдарында дагы сөзсүз түрдө дин тутумун карап келинет жана мыйзамдарда бекитилинген. Эң негизги болуп албетте Кыргыз Республикасынын конституциясы болуп эсептелинет. Кыргыз Республикасынын конституциясы боюнча биздин республика светтик деп айтып келинет. Бирок 90% Кыргыз Республикасында мусулмандар жашайт жана дин тууралуу мамлекеттик комитетте ошол ислам боюнча кандай жүрүү керек, кандай түр динди өнүктүрүү керек жана башка шарттарды, функцияларды карап, ошол дин комитеттери иштеп келет жана Кыргызстандын конституциясы ошо дин тутумун эркин жана мамлекет аны чектебейт деген негиздерди камтып келет. Башка болуп, дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар боюнча жөнүндө мыйзам бар. Бул мыйзамда Кыргызстанда дин тутуу жөнүндө жазылып, Кыргыз Республикасынын территориясында кандай диний уюмдар болуш керек, ал уюмдар кайсы негизде ачылыш керек, ал уюмдар кайсы негизде каржылоого керек, ал уюмдарды кимдер тарабынан каржылоо керек жана башка детальдарды көрүп алабыз жана ошол аспекттер бул мыйзамда бекитилген. Бул мыйзам Кыргыз Республикасында көптөгөн оңдоого туура келген. Анткени ар кандай шарттар болуп, ар кандай учурларга кездешип, диний уюмдардын негативдүү жана позитивдүү болгон учурларына кездештик. Ошондуктан көптөгөн оңдоолор бул мыйзам тууралуу болуп келген. Кыргыз Республикасында чет өлкөлүк диний уюмдары жана миссиялар түзүп, алардын укуктарына жана шарттары боюнча бекитилген. Биз айткандай, дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар бул кандайдыр миссиялары барбы, эгер чет өлкөдөн каржыланса, эгер бул жакта ачуунун кандайдыр бир максатты алып жүрөбү, ошолордун баары бул мыйзамда каралып жана айтып кеткендей эле көптөгөн оңдоолорго ээ болгон. Адамдын дин тутуму жана динге болгон укугу бул адамдар укугу Европалык конвенциясында эң күчтүү түрдө каралган. Адамдын укугу боюнча Европалык сотто көптөгөн процесстер болуп, адамдын мындай айтканда кыздардын жана аялдардын дин тутууга болгон шарттары бузуу боюнча процесстер, соттук отурумдар болгон. Ал сот отурумдарында көбүнчө аялдардын, кыздардын паранжа жана никап кийүүсүнө тыюу салынгандар.
мамлекет кыздарга, адамдарга, жарандарга каршы чыккан учурда жарандар адам укугу Европалык сотко барып, өздөрүнүн укугун коргоп келишкен. Демек, кыскасы айтканда, адамдын дин тутуму бул негизи абсолюттук болгон дин болуп эсептелинет. Бирок ошол эле учурда бул эң негизги болуп эсептелинет. Анткени негизги болгондо мамлекет тарабынан чектөөлөр ортого чыгат. Ошол эле учурда бирок дин тутуму, жеке дин тутуму адамдын эң негизги адам укугу болуп эсептелинет.